Аларды кантип кызыктыра алабыз? Учурда билим алып жаткан студенттер мамлекеттик тилди жакшы өздөштүрүп жатабы? Билим берүү тармагы мамлекеттик тилде канчалык деңгээлде студенттерди окутуп жатат? Мына ушундай суроолорду камтыган Кереге кеңеш окуу жайдын конференция залында өттү. Кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов декадасынын алкагында уюштурулган бул иш-чарага Ош шаарындагы 8 колледжден кыргыз тили жана адабияты сабагынын окутуучулары жана 1-курстун студенттери катышты. Бүгүнкү күндө учурда биздин теги эле коомчулукта колледждерге абитуриенттердин тандоосу күчтүү, ар тараптуу билим берүү, ошонун ичинде мамлекеттик тилди, кыргыз тилин, кыргыз адабиятын окутуу ошол перспективалуу колледждерде аябай көп орундуу студенттер окуган жерде өзүнүн максатына жетип жатабы? Бардык түштүктөгү колледждердин окутуу программалары кандай түзүлгөн? Алар бирдиктүү бир уюмга келе алышабы деген сыяктуу маселелер жана эң мыкты сабактардын баяндамалары 8 колледжден 8 баяндама жасалат. Жыйында мамлекеттик тилди колледждерде окутуу боюнча маселелер каралды. Алар кыргыз тилин студенттерге жеткиликтүү болушу үчүн ар кандай ыкмаларды изилдеп, жакшыртуунун жолдорун баяндамада талкуулашты. Бүгүнкү күндө кандай көйгөйлөр бар кыргыз тилде окутууда? Себеби мектептен 9-класстын базасынан орус тилдүү мектептерден келишет, кыргыз тилдүү мектептерден келишет. Алардын жанагы кыргыз тилин өздөштүрүп билүү деңгээли жана B1, B2 деп атышпайбы? Ошондой аркылуу экен да. Ошолорду дагы эске алган абалда окуу пландарын кандай түзөбүз? Ошондой эле окутуунун кандай ыкмаларын, бүгүнкү күндөгү заманбап усулдарын колдонобуз деген суроолордун айласында кеңешебиз. Бүгүнкүдө ушундай иш болуп атат. Алсак функционалдуу сабаттуулуктагы ыкмалар, замандын талабына жараша техника менен биргеликте кыргыз тилин жакшыртуунун жаңы методдорун үйрөнүштү. Башкалардан айырмачылыгы, мисалы үчүн мамлекеттик тилди окутуу, ЖОЖдордо окутуу боюнча, бакалавриат системасында окутуу боюнча көптөгөн маселелер каралат эле да. Алар боюнча илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт эле. Алардын канчалык деңгээлде ошол калкка сиңимдүүлүгү, студенттерибиздин канчалык деңгээлде тил үйрөнүүсү канчалык. Мисалы үчүн биздин адистер барып эле кайсы бир адистикте ишке орношушат да. Алардын тил билүү деңгээли кандай, иш кагыздарын жүргүзүүсү кандай боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп келген. Ал эми колледждердин студенттеринин канчалык тил билүүсү кандай деңгээлде экендигин бүгүнкүгө чейин бир иш-чара болгон жок да. Бул боюнча изилдөөлөр деле мисалы үчүн азыраак десек болот. Жада калса типтүү программанын жоктугу дагы бүгүнкү иш-чаранын болушун мындай кандай десек, жакшы иш-чара катары мындай санасак болот. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамына кол койгон. Мына ушул мыйзамдын алкагында Ошмуда алгылыктуу иш-аракеттер жүрүп жатат. Окуу жайларында күндөрүнөн баяндамачылар келип